Rabiatul Adaviyye деген bir İslam tarihinde Allah Taala'nın avliya zat bolgon bir ayım var ele. Rabiatul Adaviyye. Bukan boluşuңар керек. Köp kitepтерде аты өтөт. Бул аял заттын өзгөчөлүгү ошол Allah Taala'га muhabbаттын, Allah Taala'га болгон сүйүүнүн misali. Sүйүүнүн bir bizge болгон үлгүсү иретинде келет. Bir окуя болгон. Bir күнү Hazreti Rabiatul Adaviyye оң колуна суу кармап алат дагы, сол колуна отту кармап алат. Анан кармап алып туруп көчүдөн мындай тез басып баштайт, чуркай баштайт. Ошону көргөндөр хикматын билет, эми өтө хикматтуу бир аял зат экенин билишет. Кээ түшүнбөй күлөт, бул эмне кылып атат деп. Анан сурашат, сен эмне кылып атасың, кайда кетип атасың, эй Рабия дегенде айтат да. Мен колумдагы ошол сууну көрүп жатасыңарбы дейт. Ооба. Мен бул суу менен азыр тозокту өчүрөм дейт. Баары каткырып күлөт. Анан колумдагы отту көрүп атасыңарбы дейт. Ооба дейт. Мен бул от менен бейишти күйгүзөм дейт. Баары каткырат күлөт. Эми кантип болмок эле туурабы? Кантип болот? Сенин сууң жетпейт, отуң да жетпейт. Анан бирөө сурайт. Эй Рабия, түшүндүк. Тозокту жок кылам, бейишти жок кылам дейт экенсиң. Хикматы эмнеде экен? Деп сураганда өтө кызык бир жооп берет, карагыла. Мен байкаганым дейт, силерди байкап жатканым кээ бирөөңөр тозоктон кутулуу үчүн Алла Таалага кулчулук кылат, кээ бирөөңөр бейишке кирүү үчүн Кудай Таалага кулчулук кылат дейт. Бул да туура эмес, бул да туура эмес. А мен болсом бир гана Кудайды сүйгөндүгүм үчүн кулчулук кылам дейт. Карасаңыздар, башкача бир деңгел. Башкача бир деңгел. Эй Кудайым, бейишиң да кызыктырбай, тозогунан да коркпойм. Тозокко киргизсең өкүмүң, бейиш менен сыйласаң сенин берешеңдигиң. А мен кулчулукту сен кулум, кулчулукту кыл дегениң үчүн кылып атам дейт. Себеби чындыгында буйруктарды карасаңыздар, Куранда Алла мисал 5 убакыт намаз окуйт. Алла Таала шарттуу түрдө буйрук бербейт. Мындай бир окуп көрсөңүздөр. 5 убакыт намаз окугула бейишке кирүү үчүн деген жер жок. Карасаңыздар. Мен буйрук берип атам, 5 убакыт намаз окугула деген сөз. Аятты алгыла, аятты. Баягы инсандар менен жиндердин жаратылуусунун максаты эмне деп айтылат да. Аятта кандай келет? Ва ма халактул жинна вал инса илля лиябудун. Мен инсандар менен жиндерди мага бир гана, мага эмне кылуу үчүн жараттым дейт? Кулчулук кылуу үчүн жараттым деп атат. Тозогу жана бейиши бул кийинки маселе деген сөз да. Бул ошол кулчулуктун эң маңыздуу болгон эмнеси? Даражасы, эң улуу болгон даражасы болуп атат. Кулчулук кыласың парыздарды. Аллахты сүйгөн инсан Кудай Тааланын буйруктарын толугу менен аткарат. Бирок мойнумда бир милдет экен деп эмес. Эмне? Мен Алланы сүйөм. Аллам айтты деп аткарат дейт. Карасаңыздар, бул башкача бир деңгээлде атпайм силерге. Билбейм, жеткире албай жатат окшоймун.